Кыз жигит деген ойноштук бар, билесиздер, а? Мен ушу сөздү ойноштук деп эле кабыл алгам. Мындай шайтан мындай сулуу кылып алган да. Алар шымын чечип башына кийип алсын, тозокко кире берет алар, айырмасы жок. Аэропортко барыңыздар эле, 80% аялдар учат, тууганы жолу учуп кетип калат. Анда тирилик кылыш керек да, анда сен акча бер болсом, алар сапарга чыкпаса сен акча салып бересиңби деп эле бир турмушка чыкканга болбойт, махрамы жок. Хот ал аял 70ке чыккан болсун. Аялдардын сапарга жалгыз чыгуусу арам экендиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул хадис, бул темага ылайык пайгамбарыбыздын хадиси бар. Бул хадис сахих хадис, Сахих Бухари жана Муслимде келген. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган. Пайгамбарыбыз айткан: "Ла яхиллу ли имраатин ту'мину биллахи вал яумил ахир." Аллага иман келтирген, Аллага ишенген, жана ахиретке ишенген, ахиретте сурак болот деген аял үчүн адал болбойт. Арам болот. Кайсыл өкүм? Сапар кылышы, жалгыз сапар кылышы. Масирата яумин ва лайла. Bir күн жана bir түн, тагыраак айтканда 24 саат бою басып өтө турган аралыкты жалгыз сапарга чыгышы арам деп пайгамбар айткан. Илля ма'ди махрам минха, бирок жанында өзүнө махрам болгон. Махрам дегени жакын тууганы. Чогуу мисалы бири-бирине эке кыйса болбой турган ака-өкөлөр бар го. Ошолор жанында болсо, күйөөсү же агасы, же атасы, же иниси турса, анда болор. О, дүйнөнүн наркы бурчагына барса да болор шерик менен. Бирок жалгыз сапар кылышы арам. Бул өкүм. Хадисте ла яхиллу дегени адал болбойт дегени арам деген түшүнүк. Эреже бар. Мафхум мухалифа деп коет. Эгерде бир нерсени айткан болсо, өкүм кылса, анын тетириси түшүнүктүү болот. Мисалы адал болбойт дегени эмне болот? Арам экендигинен кабар берет. Азыркы учурда сапарга чыгыш бул өкүм негедир жер бетинен көтөрүлгөн сыяктуу. Аэропортко барыңыздар эле, 80% аялдар учат, тууганы жолу учуп кетип калат. Бири Россияга, бири башкага, Европага, башкага. Мусулман ошолорчу. Эгерде сен мусулман эмессиң десең чычалайт. Мусулманмын деп атайт. Бирок бул өкүмдү грубий айткандай кылат, теңине албайт. Айта берет да депчи. Ахирет десе, ахиретке барганда көрөбүз буягынча. Ояган бир бала кылабыз дегендей кылчу. Кандай бир нерсе кылат? Алла Таала аял кылба. Эркек мына карындашың жибербе, аялың жибербе деп айтып атса, ошол жерге келгенде көздү жумуп, бир нерсеси болот. Бир нерсеси болбойт айтып коет. Анткени биздин кандай жашашыбызды Алла Таала чечип берсе, аны кылбаса, кыяматка барганда кантип жооп беребиз? Бул өкүмдөр, минбарда айтылган өкүмдөр жөн эле кайф кылыш үчүн, рахат алыш үчүн эле айтылынбайт. Канча сөз айтылса, моюнга аманат болуп илине берет. Бирок бул өкүмдөр жалпы сиздер ошол иштерди кыласыздар деген ойдон алыстабыз. Арабызда да болгону менен көбүрөөк бизди мына YouTube канал аркылуу, ушул интернет аркылуу дагы көрүлөт, аманат болуп жетип калсын деп кээде курчураак сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Аялдар жалгыз сапарга чыкканга арам деп айтпайт. Шарт коюлат. Аллага иман келтирсе, ахиретке иман келтирген муслима аялдар бар. Мен бейишке кирем деген аялдарга арам. Ал эми динди көңүлгө албай, ахиретте сооп, сыйлык жөнүндө ойлонбогон аялдарга тиешеси жок. Алар шымын чечип башына кийип алсын, тозокко кире берет алар, айырмасы жок. Анткени алар тозок жолун өзү тандап атат. Ошондуктан кээде мындай чычалап калат го. Анда тирилик кылыш керек да, анда сен акча бер болсом, алар сапарга чыкпаса сен акча салып бересиңби деп эле бир Алланын шариятына каршы чыккандар бар. Жеке бизге каршы чыгабыз депчи. Бизге ал сөздөр өтпөйт. Анткени бул өкүмдү биз айтпай атабыз. Пайгамбарыбыз айткан, Алла Таала милдеттендирген. Биз жеткирүүчү ганабыз алчы. Бирок анткен адамдарга дагы бул тиешеси жок бул аят хадисчи. Бул өкүм мен бейишке кирем деген аялдарга тиешелүү. Алла Таала мага эмнени милдеттендирген? Мен ошону кылайын дагы, ахиретте жүзүм жарык болсун деген аялдарга алыскы жолго сапарга чыкпа. Алыскы жол дегенде кандай? Биздин Абу Ханифа мазхабыбыз боюнча 80 километр деген сөз бар. 90,
120 деген фатвалар бар. Ең азы 80 мисалчы. Мындайча айтканда өзгөнгө, ноокатка, ушул райондорго чыгып келсе эчтеке эмес. Баягы бар го, бир туугандарга, башкага, же болсо той болуп атат, кыз көчүрүп барып башка кыл. Айырмасы жок. Буга бир эле шарт, күйөөсү макул болуш керек, мейли барып келер. Аялдар менен. А бирок onun андан алыс жака чыкканда сөзсүз түрдө жанында бир эркеги болуш керек. Болбосо Аллахтын алдында жооп берет. Шариятыбыз эмнеге аял кишилерди жалгыз чыкпа деп милдеттендирген дегенде, аял киши эки атташ үчүн. Сапар билесиздер, өзү сапар ооруп калат, бир нерсесин жоготуп алат. Ушундай бир кыйынчылыктарда ал биринчи кайрыла турган жери чоочун эркек болуш керек. Чужо эркектерге акам мындай кылып бериң, байке мындай кылып бериң дебестен, өзүнүн агасына. Кок сөзүн жоготурса эмне болот? Аялдарда мисалы эркектерге караганда назигирак болот. Андан кийин алсыз, тагыраак айтканда, ким ага жардам берген болсо, ошо жүрөктөн кабыл алат. Ошо антпесе эне боло албайт да. Мына ошондуктан көйгөй боло турган жерлерде пайгамбарыбыз айткан, аял кишилерге сөз түрдө махрамы шерик болуш. Ал каяка сапарга чыкпасын. Каяка болбосун, сөз түрдө жанында шериги болуш керек. Анан фатвалар бар. Муну жактарга сапарга чыкса болбойт деген нерселер бар. Ал үчүн өзүнчө сүйлөшөбүз. Керек болсо сапарга чыгуусу арам эсептелинет, жанында тууганы болбосо. Бул эң төмөн деңгэл. Керек болсо. Эми сапардан дагы алдыныраак болгон не бар билесиздерби? Ушул хадис темага тиешелүү бир 10 түрдүү маселеге токтолобуз. Биринчиси, турмушка чыкканга болбойт, махрамы жок. Хот ал аял 70ке чыккан болсун. Аял киши турмушка узатарда сөзсүз түрдө атасы, же агасы, же иниси, же бардыгы жок болгон болсо, өлүп кеткен болсо, жакын абасы, кыскасы ага тиешелүү эркектер, махрам эркектери, валилери билиш керек. Эң жеңили билиш керек. Мейли паланчага турмушка чыгып атат депчи. Элестетиңиздер, Жаллабадка сапарга барып келгенге шариятыбыз арам кылтат. Өзүң барба, сопровождение менен бар. Бирок өмүр бою турмушка чыкканга кантип шарият уруксат берет, өзүң тие бер депчи. Жок, хадис бар. Ла никаха илля би вали. Валиси жок, жакын туугандарынын катышуусу жок, нике жарабайт туугандар. Нике кыйып койсо, мындай жарым жарайт. Жарым деген кандай? Кокус валиси билип ажырат десе ажыратып коет да. Мындай жашырып тийип алды дагы, билип калган болсо кайтарып койсо болот. Бирок ошол да күнөө алчы. Сөзсүз түрдө батасын алып амин деп туруп турмушка чыгыш керек. Анткени мындай маселелер бар да туугандар. Айрыкча азыр үйлөнөйүн дегенде, экинчиге үйлөнөм деген агалар. Үйлөнөйүн дегенде кыз макул болуп атат да, жаш 40-ка чыгып калыптыр да, 30-ка чыгып калыптыр да, 2 баласы бар экен, 4 баласы бар экен. Айтпайын деп атат, айтыш керек. Айтып, кабар берип, мындай элчиле, шариятчылы алыш керек. Эмнеге болот билесиздерби? Жакын тууганы билбей турмушка чыккан болсо, биринчи кезекте буга уруксат болгон болсо, зынага жол ушундай ачылып кетет. Бузулгангачы. Эмнеге ачылып кетет билесиздерби? Биринчиси кыз жигит деген ойноштук бар билесиздер, а? Мен ушу сөздү ойноштук деп эле кабыл алам. Мындай шайтан мындай сулуу кылып алган да. Мунун жигити болот экен, анан мунун кызы болот экен. Жөл ойношу болот болчу. Бул эркек киши өзүнчө ойлошу мүмкүн, мага плюс болот, оңой эле депчи. Оңойраак туттат, булар түшүнбөйт да азырчы. Кызын бактысына балта чабат да дейишим андай эмес. Айтыңыз, көнбөсө дагы бир шариаттын өкүмү бар. Ла та'дулухунна деген аят бар. Эгерде макул болсо, силер никеден тоспогула деп. Айткыла, айтканда дагы көнбөсө башка фатва бар. Турмушка чыгат бул деп туруп, мындай башка бир адам ортодо өкүл болуп туруп турмушка берет. Неге дегенде аял киши элестетин 40-ка чыккан, турмушка чыкты. Кичине окшошпой калды. Окшошпой калат, анткени жашоо оңой эмес да. Любой үй бүлөдө бир аз кызыгынан кийин талаш башталат, мурук эркиндик каалайт. Ошол моменттерде жакын туугандар билбеген болсо резко талак сурап баштайт. Бул чекеден толтуруп атат.
Ишене бериңиздер эле, биз эми жашыбыз кичине, жаш бала болгонубуз менен ушундай семейный проблемаларды көбүрөөк көрүп атабыз да. Аялым талак сурап атат, туда деп атат, ындай деп атат, мынаны кылып берип атам. Анткени кичине жакпай калды да. Ал куду ажырашып алса эч ким билбейт да. Жөн эле мындай аттан түшкөндөй эле таза анча. Туугандар, атасы, абасы эч кимси билбейт анча. Ошон үчүн оңой сразу отмена кылгысы келет. Эгерде эркек киши ошонун жакын атасына айтып, агасына айтып, ал үйлөнгөн болсо кандай болот? Башына кыйын болушу мүмкүн. Кой, тийбей атат. Деши мүмкүн, бирок бир аз кыйынчылыктар бар. Турмушка чыккан болсо, эртең ал аял ажырашам дей турган болсо, турмуш сага оюнчукпу? Давай жашайсың, короче. Алланын койгон чек арасынан чыкпай турмуш курсаңыз до конца кетет. Ал эми башында буздуңузбу, болду. Алла Таала сизге жардам болбойт. Ошондуктан сапарга чыгуу, алыска жолго арам кылынган бул жөнөкөй нерсе, андан оор нерсе өтө эле оор болот. Турмушка чыкканда жөн. Турмуш сапарына махрамы жок эле турмушка чыга алганча. Ол көчөдө калган эмес да. Ошондуктан аял кишилер дагы айтыла турган аманат, өзүңөрдүн баркыңар түшүрбөгүлө. Турмушка чыкканда бар да. Мына агама айт, тууганыңа айт, ушул макул десе мен тием, короче.